Саламатсыздарбы? Жалал-Абад облусу, Алабука району, Аккоргон айылынын номер 10 Юсупалиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин 4-В класс окуучусу Мирзаева Фарангиз болом. Биздин ушунчалык азаттыкта, шаттыкта, үй-бүлө менен бактылуу жашообузга себепчи болгон адам, согуш ардагери, чоң апамдын атасы Базарбай Шарипов жөнүндө сөз кылгым келди. Базарбай Шарипов мага баба болот. Мен ага чөбүрө болом. Бабам Базарбай Шарипов 1905 жылы күз айында Аккоргон айылында туулган. Бабам 1941 жылы улуу мекендик согуш башталып, өз каалоосу менен арыз жазып, согушка кетет. Согушта жүргөн кезинде бабамдын денесинде 200-300 грамм немис бомбасынын калдыктары калып кеткен. Баш бармагындагы сөөгүндө да жүгөрүдөй осколка бар эле. Бабам ушунчалык согушта азап көрүп, биз үчүн эрдик көрсөткөн. Согушта 1944 жылы көкрөгүнөн оор жарадар болуп, айылга кайтып келген. Анан айылыбызды өкмөттүн башчысы болуп иштеген. Бабам Базарбай Шарипов 1980 жылы 5-июлда дүйнөдөн кайткан. Биз чөбүрөлөрүңүз сиздей согуш ардагери болгон бабам бар экенлигинен сыймактанабыз. Сиз биз үчүн эч качан унутулбайсыз.